Орусиядагы массалык мушташка кыргыз жарандары катышкан эмес. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин маалыматына ылайык, Москва шаарындагы метроном турак жай комплексинин курулушунда болгон массалык мушташтын катышуучуларынын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Орусиялык басылмалар 14 апрелде Москвадагы метроном турак жай комплексинин курулушунда эмгек мигранттарынын ортосунда массалык мушташ болгонун жазып чыгышты. Орусиянын тергөө комитетинин Москвадагы башкы тергөө башкармалыгы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Булак Серепкежи. Кыргызстан Пакистан менен Бангладештин 60 ашык жаранын өлкөдөн чыгарат. Бишкек шаарынын аймагында өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын бузуу менен жүргөн чет өлкөлүк жарандар аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 14 апрелде ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ар кандай убактылуу жашаган жерлеринде Пакистан жана Бангладештен келген 130дан ашык чет өлкөлүк жарандар аныкталып, алардын ичинен 64 адам виза мөөнөтү өтүп кеткен жана каттоосу жок жүргөн. Аталган чет элдик жарандар өлкөгө коомдук тамактануу, жеткирүү кызматтары, курулуш жана кийим тигүү тармагында ишке орношуу максатында мыйзамдуу түрдө келишкен. Бирок алардын көбүнүн тиешелүү квалификациянын жоктугу жана айлык акынын аздыгы көйгөйү болуп жатканы аныкталды. Мындан улам УКМК Ички иштер министрлиги менен биргеликте чет элдик мыйзам бузуучуларга тиешелүү айып салуу менен административдик протоколдорду түздү. Мыйзамга ылайык чет элдиктер келген өлкөлөрүнө депортацияланат. Булак Серепкежи. Айсулуу Тыныбекова 6-жолу Азия чемпиону болду. Кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда алтын байге утту. Финалда кыргыз балбаны япониялык Сакура Мотоки аттуу балбан кыз менен кескелип, атаңдашын 9-4 эсебинде аны жеңип алды. Муну менен Айсулуу Тыныбекова карьерасында 6-жолу Азия чемпиондугун жеңди. Булак Суперкежи. Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыгып келүү, чыкты кирде кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Биз менен барсаңыз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, Золотая коронадан карызыңыз болсо, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип беребиз. Чалыңыздар. Биз менен сапарга аттаныңыздар. Ыраазы болосуздар. Кара сууда өткөрмө бекетте таксисттен акча обузалап жүргөндөр кармалды. Кара сууда жарандардан обузалап акча талап кылган кылмыштуу топ кармалды. 19 март күнү Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө Ош облусунун тургуну арыз менен кайрылган. Анда март айынын башынан тартып бүгүнкү күнгө чейин Кара суу районунун Достук чек ара өткөрмө бекетинде такси кызматын көрсөтүп жүргөн убакта бейтааныш жаран ага карата зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, обузалап акча каражатын талап кылып жүргөндүгүн билдирген. Бул факты каттоого алынып, топтолгон материалдардын негизинде обузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө аракеттери башталган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө жарандарды системалык түрдө обузалап, коркутуп акча талап кылып жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү башында турган кылмыштуу топтун иш аракеттери байкалган. 11 апрель күнү Ош шаарынын 6 тургуну кармалып, камакка алынган. Булак Серепкежи. Бишкек шаарында 7 жашар баланы сабаган жаран кармалды. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 12 апрелде милиция кызматкерлерине аял кайрылган. Анын айтымында саат 16:00 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан билим берүү мекемелеринин биринде окуучулардын бединин атасы 2016 жылы туулган жашы 7 элек уулун эч себепсиз сабап салган. Бул фактынын негизинде тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодекстин бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1990 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Репортер Кежи.
Бишкектин вице-мэри Максатбек Сазыкулов бир айга камакка алынды. 1 май райондук сотунун токтому менен Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкуловдун бөгөт чарасы тандалды. Ага ылайык вице-мэр бир айга, тагыраагы 11 майга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эске салсак, Максатбек Сазыкулов кечээ күнү УКМК тарабынан кармалган. Ал мыйзамсыз байоо максатында аффилирленген жак менен жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, ишкердик субъектиге негизсиз жана мыйзамсыз преференцияларды берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга айыпталууда. Булак Спутник кежи. Зордукталган наристе дарыгерлерге өткөрүлүп бериле электиги айтылды. Ош облусунун Кара Суу районунда зордуктоого кабылган наристе кыз дарыгерлердин көзөмөлүнө өткөрүлүп берилбей жатканына нааразы болгондор 15 апрелдин кечинде райондук прокуратурага арызданышты. Бул тууралуу алар Азаттыкка билдиришти. 40тан ашуун жергиликтүү тургун прокуратура имаратынын алдына чогулуп, кызды апасы менен дагы эле милиция имаратында кармап турушканына нааразычылыгын айтышкан. Прокуратура кызматкерлери алардын арызын кабыл алып, териштирүү жүргүзүп жатканын кабарлашты. Андан соң нааразы болгон топ милиция имаратынын алдына чогулду. Алар кыз ооруканага жаткырылышы керектигин талап кылышты. Милиция бул боюнча маалымат бере элек. Окуя Одузадыр айылында бүгүн эртең менен болгон. Күбөлөрдүн айтымында 5 жашар кызды 31 жаштагы киши зордуктаган. Кылмышка шектөө киши камакка алынганын Ош облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Шектөөгө каршы кыздын атасы арыз жазган. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 2023-жылы балдарга каршы 1832 кылмыш жасалган. Мунун ичинен 478 Бишкекте, 427 Чүй облусунда, 220 Жалал-Абадта, 225 Ош облусунда, 177 Ош шаарында, 119 Ысык көлдө, 89 Баткенде, 58 Нарында жана 39 Таласта катталган. Булак Азаттык. Нарында сексуалдык кыдыкка шектелген агай өз жанын кыйды. Нарын шаарындагы англис тилин үйрөнүү курсунун жетекчиси 60 жаштагы жаран өз жанын кыйды. Бул тууралуу аймактык милиция билдирди. Анын бүгүн асынып алганы маалымдалат. Инстаграмда бир нече күн мурда атайын баракча ачылып, анда англис тил курсуна барган өспүрүмдөр сексуалдык кыдыкка айрым жаш мугалимдер зордуктоого кабылганын айтып чыгышкан. Кыздар агай окуучуларга арак ичирип, коркутуу жолу менен ыплас аракеттерди жасап келгенин жарыялашкан. Баракча аркылуу укук коргоо органдарына арыз жөнөтүү демилгеси дагы көтөрүлгөн. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы окуучулардын айткан маалыматтары териштирилип жатканын кабарлаган. Жаран Нарында окуу курсун ачканга чейин Бишкекте университетте сабак берип келген. Булак Назар Ньюс кежи. Бишкектеги түнкү клубтан баңгизат табылды. Бишкек шаарындагы түнкү клубтардын биринен мефедрон психотроптук заты табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Түнкү клубда тинтүү иштеринин жүрүшүндө 1997-жылы туулган жарандын жеке текшерүүсү жүргүзүлүп, мефедрон психотроптук заты табылып алынган. Эбиректерди тинтүү иштеринин жүрүшүндө курамында химиянын өзгөчө чыты бар ак түстөгү мефедрон психотроптук заты бар 2 целлофан зип пакети табылган. Бардык кармалган фактылар боюнча экспертиза дайындалды. Баңги каражаттарын колдонгон деп шектелген түнкү жайдын келүүчүлөрү жана кызматкерлери медициналык күбөлөндүрүүгө жөнөтүлгөн. Анда түнкү жайдын ээси 2000-жылы туулган жаран кармалган. Башка жарандарда баңгизат жана психотроптук заттардын таасиринде тургандыгы аныкталган. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында күмүш пайге утту. Махмудов таймашты чейрек финалдан баштап биринчи беттешинде казакстандык балбанды уткан. Андан кийин ирандык спортчуну жеңген. Алтын үчүн Махмудов япониялык Наоки Сака менен күрөшүп 2-4 эсебинде жеңилди. Натыйжада ал Азия чемпионатынын күмүш пайгесине ээ болду. Эскерте кетсек, буга чейин Махмудов Азия чемпионатында 3 жолу алтын уткан. Булак репортер кежи.